Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди акыркы жаңылыктар менен мен Бурулча Аблабекова тааныштырмакчымын. Пиар жагынан Анжелика менен Назира Айтбекованы артта калтырган Алымкадыр Бейшеналиев болду. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев пиар өчүп баратканын сезгенби, акыркы учурларда Бейшеналиев тууралуу кандай гана жаңылык чыкпасын, хайп болуп социалдык тармактарда катуу талкууга алынып жатат. Саламаттыкты сактоо министри социалдык чөйрөдө активдүү талкууда жүргөн ырчы Анжелика Кайратова менен алып баруучу Назира Айтбекованын ооздорун ачыргандай. Рад, что мы шагаем в ногу. Я тоже. Все хорошо? Да, все хорошо. Я решил тебе худо. Германиядан келери менен өз маегинде 3 орун басарын жумуштан айдоону президентке сунуштады. Привет, мне нужен Рэй Финкл. И чистое белье. Өрдök жокточулдук бий дегенде өзү жокто министрлик кетсин деген орун басарлары чыныгы абалы азыр коомчулукка ачык эмес. Көрсө, Кыргызстандын өнүгүүсүнө телегибиздин өңү тоскоол кылып жаткан экен. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нурланбек Шакиев Кыргызстандын өнүгүүсүнө желектеги күндүн түсү тоскоол болуп жатат. Буга чейин 30 жыл ичинде ушул туу кабыл алгандан бери ар кандай сөздөр айтылып келди да, мына түсү боюнча, мына ортодогу түндүктүн күндүн сары светте болушу, бул күн карама болуп калган. Мына ошондон улам биз ушул күн карама болуп көрүнгөн жактан каражат сурап, жардам сурап келатабыз. Ушуну өзгөртүш керек деп. Ошон үчүн мен айтам, мына көп мамлекеттер өзгөрткөн учурлар бар. Биз дагы мына сары светти ак түскө өзгөртсөк болот. Ой, дурак! Бирок желектин түсүн өзгөртөбүз, шаардын атын, Кыргызстандын атын өзгөртөбүз деген сунуштар тепкиленип бүткөн. Аты эл оозунан түшүп бараткан эле чыгара калчу пиар экен, баарыбыз эле билип калдык. Шакиев пиарды Гүлзат Мамытбектен үйрөнсө болчудай. Кыргызым, тур, туровой, берекем, тур, миллионер бол, миллиардер бол, максаттарыңа жет, сен каласың, уктуңбу, тур. Дарат кагаз жок, өргүү керек, Коргонбай уулунун көйгөйлөрү. Да откуда ж ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя! Жогорку кеңештин 90 депутатынын дарат кагазын ойлогон Жусупбек Коргонбай уулу атка минерлердин эмгек өргүүсү узартылышы керек деди эле. Социалдык тармактарда сынга кабылганда сөзүнөн кайттыбы, чечине эле ката кетип эл өкүлүнүн ордуна башка бирөө сунуштап койгонбу? Иши кылып Жусупбек Коргонбай уулу бул менин сунушум эмес, мен антип айткан эмесмин деп актанып маалыматты жокко чыгарды. Жогорку кеңештин даратканасында кагазынан бери байкап турган эл өкүлү мындай катачылыкка кантип жол берди экен? Бишкекке жаңы хан сарайың арсалына элек экен дештиби Айтор Евразиялык экономикалык биримдиктин башчылары Бишкекке келгенден баш тартышып, саммит видеоконференция аркылуу онлайн форматта өттү. 26 майда Борбор калаада Евразиялык экономикалык форум болот. Ал эми 27 майда бирикмедеги өлкө башчыларынын саммити өтөт деп пландалып, Бишкектин борбордук көчөлөрү жабылат деп алдын ала эскертилип, президенттер келет деп четине албай даярданып атсак эле, Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегасынын төрагасы Михаил Мясникович биримдик башчылары катышуучу саммит онлайн форматта өтөт деп билдирди. Дагы жакшы, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев бордоштук кылды окшойт, Бишкекке келип абийирибизди жаап кетти. Ошону менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кызыктуу маалыматтарды сиздерге жеткирип турууга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.